маалыматтарды бул сабакта биз эки маалыматты өчүрүү, көчүрүү, башка жака которуу сыяктуу жаңы маалыматтарды үйрөнөбүз. Мисалы бизде бул жерде эки лист бар. Биздин лист бирде бул жерде маалымат бар. Эми ушул эле маалыматты лист экиде көчүргүбүз келсе, эгер мисалы биз бүтүн маалыматты эмес, биз үчүн акыркы жылдардагы баа керек. Мисалы бул жерде биз керектелүүчү талаптардын баасы бар. 95-жылдан 2021-жылга чейин ошолордун айрым гана жылдарды биз көчүрөлү. Мисалы көчүргөндө кантип көчүрөбүз? Бизге биринчи аталыштары керек. Эгер биз бир тилкени, бул вертикалдуу уячалардын топтомун көчүрө турган болсок, биз бул жогорудагы тамга аталышына, тилкенин аталышына басабыз. Могу төмөн караган белги чыкканда биз ошону басабыз. Чыккандын оң жагы менен, андан кийин чыккан сол жагын, мышканын сол жагын басканда бул жерде копировать деген жазуу чыгат. Копировайтты басабыз. Биз лист бирден лист экиге көчүрүүнү каалап атабыз. Ошол жерге келип, дагы сол жакты басабыз. Бул жерде вставить деп ушундай коебуз. Бул азыр биз аталыштарын көчүрдүк. Эми бизге кээ бир жылдардагы маалыматтар керек. Мисалы 95-жылдагы маалымат керек. Ошону алалы, дагы оң жак чыккандан оң сол жагын басабыз. Копировать табабыз. Бул жака келебиз. Ошентип басып вставить басып коебуз. Эми көчүрүүнүн бир канча жолу бар. Биз азыр чычкандын жардамы менен көчүрдүк. Көчүрүүнүн бир канча жолдору бар. Мисалы биз 95-жылды көчүрдүк. Эми бизге мисалы 2005-жылды көчүрөлү. Дагы эле басабыз. Бул белгинин тилкенин эң үстүн аталышына же тамгасына келип, басып тандап алганыбыздан кийин негизги инструменттердин тизмесинде главное деген аталышта бул жерде карасак, бул жерде копировать деген бар. Муну бассак копировать көчүрүлдү. Эми бул көчүрүлгөн маалыматты биз бир жерге жайгаштырышыбыз керек. Биз аны систематикалык түрдө лист экиге жайгаштырып атабыз. Биз дагы көчүрө турган бош тилкени тандайбыз. Дагы ушул жерде бул жерде вставить деген бар. Аны бассак, бул көчүрүлөт. Эми көчүрүүнүн дагы үчүнчү жолу бар. Ал клавиатуранын, компьютерибизде клавиатуранын жардамы менен. Мисалы бизге 2010-жыл керек дейли. 2010-жылды бул биз буга чейин бул жогорудагы эле тилкенин аталышына же аталган тамганына басып эле баарын тандап аттык. Азыр эми мындан да коңдой жол менен тандасак болот. Биз көчүргүбүз келген тилкенин бөлүгүндө маалымат бар болгон жерди гана тандайбыз. Мисалы эми биз клавиатурадан контрол жана баскычы менен C тамгасы болгон баскычты бир убакытта басабыз. Control C. Дагы эле ошол тилкеге келебиз дагы. Эми контрол баскычы менен V тамгасы жазылган баскычты бир убакытта басабыз. Эгер карасак, биз ошондой эле натыйжага ээ болдук. Эми буга чейин биз бирден тилкени көчүрдүк. Эми мисалы бир канча тилкени бир көчүрүп алсак болот. Мисалы бизге акыркы 3 жылдын маалыматы керек. 2019, 20, 21 мисалы. Биз ошондо биз ал маалыматтарды кантип көчүрөлү? Биз азыр бул тамгага басуу менен, тилкенин аталышына басуу менен биз бир эле тилкени тандадык. Эми биз чычкандын сол баскычын басып, аны менен бирге аны кой бербей туруп оң жака кыймылдасак,
биздин биринчи бул үч тилкени тандалат. Биз азыр учурда үч тилкени тандадык. Эми өзүбүз каалаган же бизге ыңгайлуу болгон жол менен же тышкандын жардамы менен же болбосо клавиатуранын жардамы менен же болбосо бул жердеги негизги инструменттердин тизмесиндеги баскычтар менен бул үч тилкени бирдей көчүрүп алсак болот. Эми көчүрүп алдык биз. Э, Эми дагы көчүрүүнүн бир канча жолу бар. Мисалы биз буга чейин бар болгон маалыматты гана көчүрдүк. Эми мисалы биз бул жердеги 2021 жылдан маалыматын, бааларды, мисалы бул таблицада анын кереги жок. Биз бул жерден көчүрбөстөн, бул жерден өчүрүп, экинчи таблицага алып барабыз мисалы. Ал үчүн кандай ыкманы менен колдонсок болот? Дагы эле ушундай тандайбыз. Тышкандын сол жагында бул жерде вырезать деген же болбосо кыркуу деген маанини көрөбүз. Биз кырктык азыр. Эми экинчи листке келебиз. Жана жасагандай эле бул жерде же ставить выраженный ячейки кылабыз. Азыр биз бул жерге коюп койдук маалыматты. Эми мисалы азыр бул жерде бул маалыматты алып койдук. Өчүрүп койдук. Мисалы маалыматты ушундай жол менен дагы өчүрсөк болот да, бул жерден кыркып алып ал жерге алып бардык. Эми мисалы 2021 жылдагы маалымат туура эмес болуп калды. Муну дагы өчүрөбүз мисалы. Бул биз бүтүндөй тилкени тандап алдык. Маалымат бар, жок болгон жактарды дагы тандадык. Эми муну бул жерге келип дагы тышкандын сол баскычын басып, бул жерде удалить деген баскычты бассак, бул бош тилкелер дагы калбастан баары өчүп калат. Бизге азыр өчүүнүн кереги жок. Биз контроль жана Z тамгаларын бир убакытта басып, бул маалыматты кайра алып келебиз. Дагы экинчи маалымат, ушинтип эле өчүрүү үчүн бир канча тилкедеги маалымат бизге кереги жок же туура эмес болуп калды. Буларды өчүрүү үчүн мисалы бир канча уячаны тандайбыз. Ушул жерлерди оңдошубуз керек. Тышкандын оң баскычын басып, бул жерде очистить содержимое же болбосо бул жердеги мазмунду өчүрөбүз. Өчүп калат. Мындай өчүрүүнүн бизге кереги жок. Контроль жана Z баскычтарын бирдей убакытта басып, аларды кайра ордуна келтиребиз. Же болбосо бир канча тилкедеги маалыматты ушинтип өчүрүп койсок болот. Жана ушинтип маалыматты көчүрүп, башка жака алып барып, башка баракчага, башка китепчеге алып барып иштесек болот. Эгерде бизге биз дагы бир лист кошобу, үчүнчү лист кошобу. Мисалы бизге бул лист 2деги маалыматтардын баары керек. Лист 2де маалыматтарды эч нерсесин калтырбай, баарын көчүрүп, лист 3кө көчүрүүнү кааласак, бул жерде эки жол, көп жолдору бар. Анын биз көбүнчө колдонулган эки гана жолун көрөбүз. Мисалы бул жердеги бүтүн тилкелерди тандап алабыз. Мына жогоруга келдик. Астын көрсөткөн бул чыкты, жач. Аны менен биз баарын тандадык. Бул жерде эмне кылабыз? Биринчи, бул жерде копировайтты басып, лист 3кө келип, бул жакка копия кылсак болот. Же болбосо, мисалы бизде лист 4 дейли, бизде лист 2. Оңой эле мынтип буну баарын тандап отурбай тилкелерди. Бул бурчта, бул 3 бурчтук бар. Ошону бассак, маалымат бар болгондо, жок болгондо бүтүн ушул баракчадагы бүтүн маалымат тандасак болот. Бүтүн маалымат тандалат. Ушинтип тандап алгандан кийин биз дагы эле же клавиатуранын жардамы менен контроль жана С баскычтарын бир убакытта басып, же болбосо бул негизги инструменттердин тизмесинен копировать белгисин басып, же болбосо бизде тышкандын жардамы менен оң баскыч, сол баскыч, оң баскычты басып, ал жерден копировать белгисин басып,
бул жака алып келип контрол жана V баскычын басып атам. Ушинтип көчүрүп алсак болот. Ушундай көчүрүүнүн бир канча жолдору бар. Азыр бул жерде эң көп колдонулган бир көчүрүүнүн жолдорун карап өттүк. Эми бул жерде дагы бир кошумча маалымат бар. Бул жерде эки жол чыккан менен бассак, бул маалымат бир кандайдыр бир формуладан келип чыккан жыйынтык экен. Лист 2'de H5'teki маалымат менен лист 2'deki H5 лист 2 H5'teki маалымат менен бул маалымат менен маалыматка 15 деген сан кошулуптур. Ошонун жыйынтыгы 65 болуптур. Бул жерде да баары лист 2'de H4'төгү мазмунга маалыматка 15 деген сан кошулуптур. А бул жерде бул A4'төгү маалыматка лист 2'deki H5 деген маалымат кошулуптур. Мындай кошууларды жана формулалар менен иштөөнү биз дагы үйрөнөбүз, бирок азырынча ушундай формула менен болгон маалыматты кантип көчүрөбүз деген суроого жооп берели. Мисалы, баягы жана биз көчүргөндөй эле, башка маалыматтарды көчүргөндөй эле буну тандап алдык, копировать дедик, көчүрдүк. Аны дагы лист 2'ге алып келип, мисалы, бул жерге контрол жана V менен эле басып көчүрсөк, же болбосо, бул жерден вставитти басып көчүрсөк, же болбосо мышканын тучкандагы вставить деген баскычтар менен көчүрсөк, бул маалымат көчүрүлбөйт, ссылка деп калат. Анткени бизге бул жерде маалымат берилген жана так маалымат жок, биздин формулаларды көчүрүп атат. Формулалардагы шилтемелер башка баракчаларда болгон үчүн Excel аны ушундай ката түрүндө берип коет. Ошон үчүн ушундай маалыматтарды же болбосо Excel'деги маалымат кандайдыр бир формуланын жыйынтыгы же натыйжасы болгон маалыматтарды көчүрүү үчүн биз ошол маалыматты тандайбыз, копировать дейбиз, көчүрөбүз. Бул жакка келгенде чычкандын оң баскычын басып, бул жерде вставить эмес, жөн гана вставить эмес, вставить значение же болбосо ошол тандалган маалыматтын мазмунун гана көчүрүү. Ошол жерде маанисин гана көчүрүү. Дагы бир жолу оң баскычтан чычкандын оң жагын басабыз, значение дегенди тандайбыз. Дагы акыркы бир маалымат катары, мисалы, биз 5-листибизди ачалы бул жерге. Бул жерде баарыбыз көрүп тургандай, маалыматтар, аталыштар, бул жерде аталыштар вертикалдык түрдө турат, тикке турат. Биз эми аны жылдар вертикалдык түрдө турат, горизонталдык түрдө турат. Биз мисалы жылдарды вертикалдык түрдө көчүрүп башка жерге которгубуз келсе, аны кандай кылабыз? Мисалы, биз буларды тандадык. Копировать дедик. Лист 5'ке келип, биз эми бул жылдарды вертикалдык түрдө бул жерге көчүрүүнү каалап атабыз. Басабыз чычкандын оң баскычын жана бул жердеки трансформировать деген бассак, бул жерде бизге жылдар вертикалдык түрдө которулуп калды.